Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын шаардык кеңешинин депутаттары жана мэриянын өкүлдөрү. Мына мен азыр бул кысым көчөсүнөн бара жатам. Мына канча жолу кайрылдым. Кайра эле кайрылып кетем. Мына жылда аягы болду. Ошол депутаттарга, бюджет комиссиясыга кайрылып кетет эле бир сураныч менен. Ушул бул кысым көчөсүнүн мына акыбалын көрүп атасыңар. Бул жол, мындай тротуар аттуу нерсе жок бул жерде. Адамдар жол менен басышка туура келип атат. Жолдо аябай эртең менен кечинде машина жүрүшү өтө көп. Бардык пешеходдор мындай жолдо бара жатабыз. Муну чекеге басайын десең лай, мындай чалчык балчык, ошого мына тротуар аты жок да. Силерге сураныч, 24-жылкы бюджетке бул кысым көчөсүнө бир жолуну эки четине тротуар деген нерсени караштырып койгулачы, сураныч муну. Бул жерде себеби кайра кайталап кетем, бир нече мектеп, окуу жай бар, стадиондогу спорт мектеп бар, поликлиникалар бар. Эрти кече адетте көп окуучулар жүрөт, студенттер жүрөт, жөн адамдар жүрөт. Жаздык күндө ысыкта Жеңис Сейил багына дем алуучулар барат. Тем более могул жакта жолду ачып койгондон кийин, переезден кийин машина жүргөн каттамы көбөйүп кетти. Караңгыда кызылдап эле өтөт. Могул жерге бир полицейский кылып бергилечи деп суранган элек. Жоопко караштырабыз деп койдуңар, ошо менен караштырбадыңар. Мына карагыла, бул эки жагы акыбал көчөнү. Ошого сураныч, ушул 18-ден бул кысым көчөдөгү 15-тен баштап 19-домдурду мына жылмачы жашоочуларды атынан суранып кетейин. Бир тротуар куруп койсоңор. Мына көрүп атасыңар, адамдар жолдо кетип атат, машиналар ылдамдык менен жүрүп атат. Бир чоң сол пишке калгылачы, туугандар. Рахмат чоң.